Hakim Mırza, саламатсызбы? Жолдош Hakim Mırza. Alo. Siz zamsızбы? Hakim. Biz прямой эфирдебиз азыр. Бул жакта замсызбы? Не болуп атат? Эл bu жака эмне чогуу болуп атат? Бардыгын айтып бүттүк уже. Ошо не маселелер болуп атат bu жакта? Не маселени айтып бүттүк. Жок, биз сурап атпайбызбы? Жок, кеч калган өзүндө. Жок, аты жөнүңүз ким сиздин? Токтобойсуз мындай. Киши сүйлөп атпайбы bu жакта? Жок, токтобойсузбу сиз? Жок, мындай киши сүйлөп атпайбы сизге? Сиз мындай мамлекеттик кызматтын этикасын билесизби? Өзүң этиканы сактабайсың, мейли. Жок, аны токтобойсузбу? Кетип атпайсызбы мындай? Кетип атамбы? Токтоңуз, биз суроолорум бар менин сизге. Суроолоруң болсо, мен сага милдеттүү эмесмин, жок. Милдеттүүсүңөр? Жок, милдеттүү эмесмин. Силер таза мындай мас болупсуңарбы? Токтосоңорбу эки? Жолдош Аким, токтосоңуз? Жок, токтосоңуз сиз. Мына киши сүйлөп атат сизге мына. Жок, мына элди сүйлөп койбойсуңарбы эми? Жок, эмне качып атасыңар? Эмне качып атасыңар? Жок, качпайлы жооп берип койгула, мына кишилер чакырып атат бизди. Канчага чакыргансың? Эрте келбейсиңби өзүң? Жок, биз кандай келгенибиз менен ишиңиз менен сиз жооп берип коюңуз. Мен жооп берип бүттүм. Эмнеге силер мындай элди укпай атасыңар? Токсоңуз? Мына киши Жок, кишиге сүйлөп коюңуз. Жок, жооп берип коюңуз элге. Жок, элге жооп берип коюңуз да сиз кызыксыз го. Жок, кишиге жооп берип коюңуз бу жака. Сен өзүң эрте келбейсиңби? Жооп. Жок, мына келдик биз, сизге жооп берип атат. Сиз жаман качып атасыз го мындай. Качпасаңыз жооп берип коюңуз. Эмне болуп атат? Бул жакта адамдардын талаптарына кандай реакция кылып атасыңар? Кандай талаптарың? Бу жака эмнеге чогулуп атат адамдар? Эл тура. Жок, көмүр боюнча сурап атпайбызбы? Сен элден турбайсың, элден биринчи. Жок, сиз эми жакшынакай эле жооп берип коюңуз мындай. Жакшына эле жооп берип атам сага, эмне чөгүп атам сен жакшына. Жок, жакшынакай эле сүйлөй бериңиз мындай. Кызык экенсиз. Эмне элдин маселесин кандай кылып чечесиңер эми? Кандай болот? Сен биринчи элден сурасаң мына. Жок, эл айтып берди, мага айтып берди эл. Көмүр боюнча бул жактагы беспредел наразычылыгыңар жөнүндө айтып атат эл. Чакырып атат. Ошон үчүн кандай эми мындай элдин үнүн угуп, кандай чечимдерди кабыл аласыңар? Публично мындай бул жакта элдер көрүп атат интернетте. Көрсүң, 7-нчи каналда бардыгына бердик, булат катып алды. Ошолордон алды. Сиз зам аким экенсиз бул жакта? Мен кеч калган өзүңдөгү. Жок, эми мейли кеч калыптырбыз, эми алыс болуп атпайбы? Бишкектен келип атпайбызбы биз? Жок, сиз эмне болот эми? Кандай болот? Көмүр кен боюнча кандай чечим болду? Акыркы чечим. Эмне болгонун айтты, сен кеч. Ошо айтып коюңуз, бул жака айтып коюңуз бизге. Алы ук дагы айт. Жок, сиз официальный лицосуз да, сиз айтып берип коюңуз да. Жок, жөн жооп берип коерсиз мындай. Жолду торой бер. Жок, эл Жолдош Аким Мырза, сиз мындай мынча элди сыйлап коюңуз бир аз. Мен бардыгын сыйлап жооп бердим. Жооп берсеңиз азыр бул жакта СМИге чыгып атасыз да, азыр. Жок, жооп берип коюңуз мына. Мен блогерге жооп бергенге милдеттүү. Журналистпиз биз, блогер эмеспиз, журналистпиз. Ошо. Ака бер удостоверениени көрөйүн. Корочкамды алып келе калчы машинадан. Сиз мындай Туруп туртай. эмне мынча качып эле мындай эки? Ушунча эл жакшы, сен өзүң жакшысың. Жерден келдим го. Сүйлөп болду дедиңиз. Бердиңиз, ар бири келе берсе бере беремби? Бере беришиңиз керек, беришиңиз керек. Ар бир киши келсе беришиңиз керек. Неге кеч калдың? Алтын келип атат сени. Кетпей атасың. Бишкектен 10 жолу кеттим. Жок, бул мына корочкабыз. Журналистпиз. Кармаганга болбойт, билесиз да. Эми өзүңүз жакшы көрүп аласыз, интернеттен жакшы таанып каласыз кайра. Кандай болот азыр? Кандай мынау кендин ачылуусу боюнча кандай элдин үнүн эске алдыңыздар? Кыскача подробно айтып берсеңиз. Мен подробно айтпайм, мынаны алып тар. Сиз мындай эмне алайда мындай акимдер, замдар ушундай. Жок, сен не десең дей бер. Ол сен дегенге милдеттүүсүң, мына. Өкмөт башчысынан өтүп кеткенсиңер го мындай таза эле. Мындай ашыкча сүйлөсөң деле боло берет сага, мына. Сен биринчи өзүңүн мындай этикаңды сактап үйрөн. Жок, сиз качып атсаңыз анан токто дейбиз да, эмне дейбиз анан башка? Сен өзүңүн мындай жакшы жагын көр. Жок, сиз качып атсаңыз эмне дейбиз анан? Мен сенен качкан жок. Анан эмне качпасаңыз жооп бериңиз. Сен өзүңдү көрсөтүп атасың, өзүң. Ошону.
Мына могу аксакалдарды, жаштарды, элди сыйлап, жакшынакай эле жооп берип коюңуздар. Сиздер могу аймактардагы жетекчилер мындай мас болупсуңар силер, мындай таза укпай, өзүнчө бул жакта байманап болуп эле, хан болуп элечи. Дегенге укугуң бар, айта бер. Андай болбой, жакшынакай кипки болуп элдин маселесин чечишиңер керек. Сен азыр келдиң. Азыр келемби, эртең келемби, кандай болсо деле жооп бергенге милдеттүүсүңөр. Сен азыр келдиң. Келип Берсеңиз окуйлу. Бул элдин кайрылуусу экен. Elin gayrı. Азыр ошондо бул акимдер не иш кылбай атат сиздерге? Эмнени канааттандырбай атат? Лицензия жок Ал лицензия кимдики? Ekipin kampanyası. Кытайлык компания. Kampanya bu yerde ökülü var bu yerde. Familyalar cana saytlarda жазылган жана 7-ci kanalga berdik ошону. Ekon чыгарып туруп колдонуп бердик. Кытай бар. Бул жерде өкүл бар, Бакадырбы. Экологияга канчалык зыян келтирип атат ал? Бизге бул жерде зыян. Айга жакын, сууга жакын, жергиликтүү. Мына Улуу Жибек жолуна жакын. Мына өзүң камера мынакка буруп коюңуз. Мынанда турат. Кен мына жерби? Мына. Мына Мына Улуу Жибек жолуна жакын, Күлчө дарыясына жакын. чоң жол, могу сай, трасса экен. Ана не? Атыбалын кайга төгөбүз деп атат, атыбалын. Ошо Коктуга төгөбүз дейт. Ал көчкү менен түшөт да буяка. Суу менен түшөт, булак бар ичинде. Анан дагы бир нерсени айтайын, мына эмет го мен. Мына биздин айыл 1,5 километр да, 1,5 километр айылыбыз бар. Муну ким крышевать этип кымдай эме болуп атат? Bir-эки адамдын эле кызыкчылыгы булчу. 2012-жылдан бери күрөшүп келатабыз. Азыр экологдор барбы бул жерде? Экологдор бар, кетириш болот. Мурунку эмеде ушундай эме болгон, мирний митинг болгон. Ошондо мына жерден келип туруп, ушокшогон өкүлдөр чакырып, эколог бардыгын. Силер неге ушуну ояктан туруп ордуна чечпедиңер? Ушул жерди көрбөй эле лицензия бердиңер, анан антигер мыттиңер деп отуруп, анча-мынчасы иштен кеткен. Бийликте. Onu bardıl elde ele bilet. Ошо Зам акимдин качканы чалгы эле бар экен бул жаранда. Пайдасынан зыяны көбүрөөк мунун. мындайда биринчиден өзүңө Иштетели деп атасыздарбы? Муну кенде. сен кыргыздын жаранысың. Кыргызстандын мыйзамы менен жашайсың. Ооба. Кыргызстандын мыйзамы менен жер казынасын иштетүү мыйзамдуу да. Ооба. Буга Госком геология деген Бекетен кишканасына Ооба. чалгындоого уруксат берген. Чалгындоого азыркы айтып аткан 5 Жол казып чыгып тургу уже, э? Yok azı çıktı bu yıl. Yok mesele azdı. Bu жерде анадан бери калды. Чалгындоого уруксат берилиптир да. Мамлекеттик иш кагаздары бар. 5 Ооба. мамлекеттик ишканадан справкалары бар. Ооба. Дагы суруңуз барбы? Муну суроо түз эле мындай. Эколог катары эмес, жөн эле бир мындай карапайым жаран катары. Муну кандай кантип ушул экологияга негиз болот бир? Мен эколог эмесмин. Экологияга зыяны жок деп туруп экологический кортумду берген. Баардык ишканалар берген. Атыбалы кайка төгөт? Атыбал кайка төгүлөт? Мен билбейм. Зам аким катары билишиңер керек силер. Жок, ал мен билгенге милдеттүү эмесмин. Неге? 2021-жылы ушул маселе боюнча клубда жыйын болду. Ошондо Госком геологиянын өкүлү, областтын Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусуна ыйгарымдуу өкүлүнүн орун басары, аким, Кыргыз Гипрозем баардык өкүлдөрү келди, проектировщик келди, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзөйүн десе, эл укпай чыгып кетти. Ошондо келсеңиз, возможно, баардыгын түшүндүрүп бермек. Алар бул штольна менен кирет, шахтовый метод менен. Сиз азыр кен десе эле ачык кен деп ойлоп атышат. Шахтовый метод менен кирет. Атыбал кайка чыгат атыбал мындай? Ошол проектти алып көрүш керек. Мен Атыбалга Атыбалын билбесеңиз элге кантип түшүндүргөн келиңиз бияка? Атыбалын ол айтып атты. Куда ошол Коктуга эле төгөбүз деп айтты. Ошол жерге Коктуга төгөбүз деп Ana Kadamcayga alıp ketem dedi, Kadamcayla ekan. Kadamcayga alıp ketem dedi, koy ошондо уктукка барды жыйын. Şu tura эмес да ошонусу. Жок, биринчи азыр экологиядан дагы, жер казынасы боюнча кодекс мыйзамынан дагы элдин ден соолугу, алардын өмүрү баарынан бийик да. Ошолордун өмүрүнө карата силердин мыйзамыңар иштейт.
Мына жер чен эле мисалы. Силердин эмес, Кыргызстандын мыйзамы. Кыргызстандын. Аны силер талкат этип атпайсыңарбы? Ооба. Силер эмес, сен бөлүнбө бизден. Сен Жок, биз эл мененбиз да, эл мененбиз. Эл мененсиңби? Эл болсоң, сен Россиядан келбедиң, Кытайдан келбедиң, жөн эле Кыргызстандын мыйзамы да. Силер Не болот эми ошондо конкретно токко терди не болду? азыр эл мыйзам кайрылуу жасады, кайрылууну жеткизебиз. Мен дагы айтып кетем. Бул жерге айыл өкмөт кайрылды, эл ушундай кайрылуу жасап атат деп. Кайрылууну алганда гана келдим. Ал биринчи маселе, экинчи маселе. Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен жер казынасын иштетиш керек. Демек иштеткенге кызыктар. Кыргыз мамлекети кызыктар. Кызыктар үчүн лицензия берип атат. Жок эми экологияга эме болбосо. Экология бузулат деп ошол эле Сармоголдо перитикал ишканасы иштеп атат талдуу суу менен. Анда экология бурулат деп туруп баардыгын сатып алайлана чекеден. Бир адамдарга бир мындай жагдай түзүлүш керек да. Жылалыктын малына лицензия сатылып алынган. Жылалыктын малына лицензиянын пайдасы да. Өсүшүнө тендер иштеш керек. Болдубу? Сурооң берсем дагы бер. Азыр мындай. Жок, ондой суроого жок. Мен Кекетпейли туруп. Сиз жокмун. Мен да чүрүш бактым бар. 3 жолу жергиликтүү кеңештин депутаты болгонмун. 40 жыл медицина кызматкери, фельдшер болуп айылдайм. Мен мына балдарды приютка жасатуулар үчүн мен жашын жашап койдум. Эми барган чакта ушуларга мен айтышым керек, келечек буларды. Мына өзү экология экспертиза ушулар экологический Бишкектен келди, фаландан келди деп өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн ушундай жооп берип атат. Карапайым элди ушу менен 4 жолу жерге келди. Кетирет, кайра келет. Азыр мына кайрылууну бердик, протоколду. Мунун жообу ар бир организацияда 10 күндө каттын жообу келиш керек. Бул жизнь келбейт. Каалайсың. Буга чейин канча кайрылдыңыздар? Көп кайрылды. 2012 жылдан бери келип атат. Булчу Сиз медик экенсиз да, мисалы. Азыр айтып бериңизчи, мына ден соолукка кандай болушу мүмкүн? 40 жыл эмгектендим, мына балдардын бардыгы мени калпайтырбайт. Бул экологияга терс таасирин 100% эле берет. Жок, бул эми могу жолдун жанына эле турбайбы чын эле? Сарык моңол менен ана немени талдык сууда деп атат. Оякты көрүшпөйт булар. Ээн тала эрме чөл. Бу жерде осук мынандай жаратылыш, бул жактар талсаң. Булар куурай саргарат. Үлүш жер. Эң кол жерлер бул. Мөмө жемиштер бар. Одон түшкөндү гүлчөнүн эли ичет сууну. Будан аткот кетет. Сел түшөт. Не ошол жерде тыкайып туруп калабы. Мына Коктуда экен достор, мына ушул Коктуда экен. Бул жакта булак да бар. Бар, Ал сиңип, ал шамал менен учуп. Мына жерде сай бар, дарыя. Буну менен целый ошо алайдын гүлчөсү, Гүлчө дарыясы. Арал деңизине чейин. Биринчи орунга адам ден соолугу болсо жашайбызбы? Эч качан ден соолук койбойт. чалгындоо эми ясно эле дерсе да. Чалгындоо алган. Эгер ага чейин сага чейин түшүндүрдүк, эгерде көмүрдүн корунун запасы чыккан ошол лицензияда көрүлгөнгө жеткисе, ал базганга нерин табылбайт. Экинчиси көмүрдүн килокалориясы чыгыш керек. Бул чалгындоого иштеринде базганган. Мен бул көмүр системасын жакшы билем. Биринчи чалгындоо деп коюп туруп эле элди алдап кирип аласыңар. Анан кийин биз чалгындап атабыз дейсиңер да, казып баштайсыңар. Жол салгандан кийин бүттү уже деп туруп чыккандарын камайбыз дейсиңер, коркутасыңар адамдарды. Ошентип эле. Элди алдап келген жокмун. Мен эл билдирүүсүн гана жеткизгени келдим. Мен ишкер эмесмин, элди алдап келгидей. Бирок ишкерлерди дагы колдош керек. Ишкерлерди колдош керек, бирок бул жак эме болбойт да. Блогерлик кылып, ишкерлик кылып. Жок, блогерлик ишкердик дебейт муну. Мына сени эл колдогон үчүн, көргөн үчүн ошондой блогерлик кылып атасың. Ошол эле көмүрдү алып, Биз иштебеген чоңдорду камчылап турабыз да. пожалуйста, ол сен Шапалактан чаап мындай. Иштебегендерди иштетебиз. Сен мен иштеген иштебегениме баа бербейсиң. Баа береткан болсок, бат эле таап чыгабыз сиздер. Мына өтө текебер экенсиз мындай. Тапчы, сен айтып атам. Ошон үчүн элди угушуңар керек. Биринчи талап элдики. Сен кеч калып келип, Кеч калабызбы эми, кандай болот? Биз Бишкектен келдик. Кытайдан кел мага десе, эл чакырганда убактысат кел. Биз эми жолдон келдик да. Кытайдан келсең деле жакшына эй дебей адамча кайрылып. Жок, сиз качып кетип атсаңыз эмне дейсиз? Качып кетип атсаңыз анан эмне дейт? Мен биринчиден элден качкан. Жакшынакай сурансак болбойбуз. Анан эй дегенде анан токтоп атпайбыз. Ошон үчүн Болдубу? айыл өкмөт кандай сөз айтасыз? Болду акалар. Biz эми бизден алдыңкылар макулдугун берип Аты жөнүңүз кандай? Кубанов Бактылан Кубратович, мен айыл өкмөтүнүн башчысы. Алайда, Мен мына 5 ай болуп калды келгениме. Сиз кандай көз караш, позицияңыз кандай? Айыл өкмөткө канча каражат төлөдү ушул аймакка?
23 ming so'm ne o litsenziyasına ne o. 23 ming so'm эле. 23 ming so'm. Anan egerde muna jana çalgındoogo bereli dese 140 metrege чейин мындай казып анда бурение кылчу. Ошону 140 metrege чейин казып, ошонун ичинде канча көмүр бар. Канагын айткандай. Жо, биринчи жол саласыңар да, чалгындоого деп жол салынат да, чынбы? Жол салынат. Анан биринчи жолго деп уруксат аласыңар, анан барып казганга көмүр бар экен деп эме кылсам. Бирок эми мен бир нерсе айтып коеюн да, эми сиздер деле ушул эл ичиндеги эл болгон үчүн отурасыздар да. Мына жер чын эле мындай келесоо кишиге деле көрүнүп турат да мындай. Анан эми неге эле мындай кызыктар болуп атасыңар буга? Ак үйдөн көрбөй туруп эле. Ак үйдөн көрбөй туруп эле урчан сыясы келип калат. Жок, аким менен чогуу эме кылып атпайсыздарбы? Сизди дагы мен да ар бир сүйлөгөн сөзгө жооп беребиз. Сиздин камераңыз болсо Алла Тааланын камерасы 24 саат бою тап турат ака. Сиз мындай сүйлөңүз. Мен биринчиден кызыктар эмесмин. Мен бул жерге мен чакырган. Жок, аким мен коштоп жүрбөйсүңөрбү азыр? Мен берген жерим жок. Ака мен ушул жерде мына жандан бери эл менен турам. Эгер эл макул болсо макул, эл каршы болсо каршы эле турам мен. Ошондой эле болуш керек да. Мына ошондой болуш керек. Мен сизди аким менен чогуу экен деп атпаймынбы? Эми эл макул эмес, каршы, онда мен деле каршы. Аны мен эмне деп атам? Бул жерден качандан баштап казып башташты эле? Сизде контейнерлерди алып келип түшүрүп койгон же компаниясы. Ошол жакта тартсаңар жакшы болот. О, контейнерлер. Контейнер ошону алып кетпейт койбу. Жүрүңүздөр, көрөлү анда. Милиция начальниктери кайда жүрөт? Булар эмне деп атат? Коркпой элебиздер? Эксия кылабыз дегенде гана. Начальник ким милициянын? Начальник тартыңыз. Начальник милиция кана? Кимиси? Начальник милиция кимиси? Саламатсыздарбы? Кечиресиздер, ким начальник милиция? Азыр бул жерде жетек ким? Руководитель. Командир ким бул жерде азыр? Жетекчи келген жок бизде. Жок, азыр могу жерде турганыңыздардан кимиңиздер чоңуңуздар? Кана ошол? Сиз менен сүйлөшкөн кыздар эмес. Болду, ушундай экен да. Келдим мына. Мына контейнерлерди алса болбойт шериге. Буга сен жооп берем деп кетип атасың. Онда жооп берип жерге жиберет окшоп. Жиберем. Мына алдым кайрылыңызды апарып жибере алмадым. 10 күндө жооп бересиң деп мен ошону сурадым. Мен жиберем да. Билем президентке кайрылып Bir жылда Кудай билет, а? Жок, оны айткан жокмун мен сизге. Мыйзам түрүндө жооп берет. Мыйзамды коюп. Азыр эми бул кат бюрократияны чын эле эл тажаганчалык эле бар экен. Мисалы үчүн атаңа бар, энеңе бар кылып канчадан бери мисалы үчүн канча жол кайрылдык деп атышат бул жакта элдер. Эми дагы эле ошол көрүнүштү кылбай мындай чечкиндүү, ыкчам. Сиз айттыңыз, ошонун бардыгын аткарам. Качан? Мына азыр барып аткарам. Сиз айттыңыз, сүйлөштүк. Губернатордага келген, клубка келген. Алла биз каршыбыз деп чыкканыбыздан кийин, ошондо чыгып кеткенибизден 4-7 салып алып кеткен экен. Ошондо силер угушуңар керек эле деп жанага келген айтып койду. Билет бер. Бар жок билет. Губернатор да кызыктар бугачы. Самы дагы келген бу жерге таякташкан. Жаштар каршы болгон үчүн чыгып кеткен. Onu билип турат бия. Бар жок. Ушу турушунда деп билип турат. Келип өкмөт элге салып берип коюшат. Кол Каршы болуп жаштар бардыгы чыгып кеткен. Каршы болбосо макулда отура берет элек. ошондо эле губернатор келип бу жер эл каршылык экен деп кетип калат. Азыр эми эл арасында белгилүү да, элден эч нерсе жашырып болбойт да. Ким буга крышовать этип, мындай көпөстөрдөн ким бар башында турат? Кимдер муну калкалап монтип, зам акимдерди жиберип? Ким экенин кайдан билесиз? Бирок далил бар да эле экен сиздечи. Onu bilsek özümüz. Сиздин позицияңыз мындай, тондоруңуз ошондой болот атпайбы? Мен мындайда мамлекеттик кызматты аркалап мен болгону сенин сөзүңө гана мындай болдум. Сен тура мындай жакшына биринчи. Жо, сиз жакшынакай эле сүйлөп, тааныштырып келе атсак эле качып жөнөбүрүңүзбү мындай? Менин убактым жок. Качкан жокмун. Качып атпайсызбы? Качтыңыз, бул жакта турбайбы видеодо. Хорошо, ага, эми бул боюнча дебат кылбай эле коелу. Сиздер бул жактагы маселени анда тезирээк чечиңиздер. Ага чейин урматтуу Ала элинин тургундары, аксакалдар, жаштар, азыр бул каттан батыраак жете турган бизде мына интернет мейкиндиги
видео кайрылуу кылыңыздар ушул жерден хор менен эле. Президент ушул жакта көрөт. Ал киши ошо интернетте активдүү, анын жанындагылар дагы ушундай интернеттеги маалыматтарды ыкчам жеткизип турушат да. Бир кайрылуу кылып, ошо катыңыздар дагы айтып коюңуздар анда. Кимиңиздер айтасыздар? Достор, урматтуу туугандар, бөлүшүңүздөр. Кимиңиздер кайрылуу кыласыздар? Азыр элдеги маселени ачуу катуу эле айтпасаңыздар жетпейт. Адамдардын фонунда кылбайсың, могу жерде келиңиз. Лозунгду көтөрүп бияка тизилип койбойсуздар, барыңыздар. Жаштардын аттан кайрылат, келиңиздер. Катуу. Ошо контейнерлерди тартабыз азыр. Ал контейнерлерди алып келип кое алганбы? Мыйзамсыз. Мына ушул контейнерлерди биринчи эки контейнер алып келип койду. Биз анан өкмөткө жана мына ушул жерде участкага билдирүү бергенбиз. Мыналар алып келип контейнерлерин койду деп. Болду деді, бұлар емен ояққа қайырылды. Кейін да екі контейнер келіп қойылды, дағы өкіметке қайырылды. Өкімет дағы келді. Анан үшіншіден бір күні үш Қытай келіп мынал жерден. Чыл Қытайлар, 5 переводчиктер. Келіп, ақ жипмен анал жерге чейин чыгып барған азмен видеосына WhatsApp-ға жөнөтөм. Өкіметке қайырылдым. Bizim Ustaskoy şerde жүрөт, Ustaskoy'a кайрылдым. İşte ne дейсің? Келділер, переводчик жоқ екен, сүйлөшө албады. Кыйкырышып кетти. Неге ал мындай атамекендик кемелер жок бекен? Хотя ушул алайдан жокпу сиздерде көмүр казган Кытайлардан башка? Балдардан бар. Лицензияны бизге бергиле, биз өзүбүз казайлы болбосо деген балдар бар. Бирок лицензия тилекке каршы биздин колдо эмес болгон үчүн биз ага жетише албай атабыз да. Бирок бул жерден чындыгында эле мондай бир ушул жерден дагы нерсе кошумчалай кетели. Бизден деле балдар чыккан, ушул жерде көмүркенди казабыз деп. Бирок биз казсак деле Кытай казса деле ушул зыяны бар да. Туурабы? Болбосо биздин эле күчүбүз жетет казганга азыр. Ол мисалы Кытай казса деле биз казсак деле экологияга зыян. Ошон үчүн биз токтотуп атабыз. Көп ойлошу мүмкүн. Ушулар мына жерде ушу элди үгүтүп атат, мынтип атат, өздөрү ачат деп ойлоп атышы мүмкүн. Жана Атамбек жана Бикипи компаниясынын бир өкүлү дагы Чынара деген айым экен. Угуп атсаңыз эметесиз. Жана телефондон сүйлөшкөнбүз мына өкмөт телефону аркылуу. Ошол айтты, мына жерде 5-6 эле адам ушуну уюштуруп атты деп. Эжеке, жаңылышасыз. Биз мен эле эмес, аркада ушунча эл турат. Согондайлы. Ол эмес, Алла өрөнүп турат бул жерде. Бир эле бизге зыян тийбейт, бардыгына зыян тиет. Жана сенин сөзүңдө буга чейин өзүңөрдөн жокпу дегенгечи бизден чоң дагы агаларыбыз ачабыз деген бул жерди мурунчу. Анан кийин мына ошо өзүбүзгө зыян келет экен. Бардык жерлерге мынандай болот деп эч кимибиз ачпай калганбыз. Ошо алынган нерселер болгон, бизден чоң агаларыбыз айтылган. Өзүбүздөн деле калсак болмок. Бизде дагы бизден калган келечек муундарга өткөрүп беришибиз керек да. Анан кийин жанагы немелер келген бизге зам аким, багы немелер барды келдилер, жана сөз болуп атат, силер чыгып кеттиңер депчи. Биз жакшына суроо берген убакта дагы мына жерден атыбал чыгат, буларды кандай кыласыңар, сууга түшөт, кандай кылат десек, жана бир кадам жайлык бирөө бар экен, мен үйүмө чейин алып кетип калам депчи. Бул жерге атыбалды үйүнө ташыйбы экен? Жакшы сөз, жакшы элдерге мындай жооп бергендин ордуна бизди маскарлап, бир-бирлерди сүйлөгөндө көпчүлүк эл аким, зам акимдин деле позициясы ушундай турбайбы азыр? Угуп атпайбыз деп чыгып кеткенбиз да. Анан силер укпадыңар деп бизге нааразы болот да. Биз өзүбүздүн нерселерибизди, мыналарыбызды коргоп калышыбыз керек. Бул жака мурда жол салып чалгындоо болгон экен, мына. Тетиги жол экен мына адыр. 88-жылы. Бул жерде казган экскаватор турду го. Жаңылап, трактор чыгып бар, о чуккан ошо демек. 2018 контейнерлерди алып келген да бул жакачы. Атайын элдерди провокация кылыш үчүн контейнерди алып келип койгон. Ичинде ишти баштамыш болгондагы элдер кандай реакция кылат экен депчи. Элдер талкалап койсо эртең 1-2 адам камалып коркутуп, может көмүркенди ачабызбы деген ой болгон. Азыр контейнер келгенде эле бул деле провокация. Бизди күтүп атат элдин реакциясынчы. Биз мыйзам чегинде орайлы эле элди чогултуп алып келдик. Биз талкалаган жокпуз, өрттөгөн жокпуз. Ошого барбаш үчүн ушундай чогулуп, элдерди чогулуп сиздерди чакырып. Проектсини сиздерге тааныштырдыбы? Проектсин көргөнбүз негизичи. Депутаттарга чакырып бизди көргөзгөн. Анан ал жакта проектсинде 119 метр шахтовый киребиз деген. Шахтовый киргенде дагы зыяндуулугу көп да.
Биринчи 2018 келгенде открытый ачабыз деген бул жактачы. Үстүнөн ачабыз, анан бул жактагы асфальттар каяка кетет деген вопрос. Азыр шахтый вариантында деле бир 80 хо машина чыгат деген, ол төгө турган уже жер жок биздечи. 80 хо мына жолго эле кетет да, жолду. Жок, бuyakta төгө турган жер жок. Азыр көмүргө барыш үчүн 80 ходон 150 чыгып кетет. Ошонун өзүнө барыш үчүн эле иштерине уже 80 ходон ашык машина асфальт чыгат бул жакка. Кадан жерге барат экен. Токконго жер жок. Азыр эми президентке кайрылуу кылыңыздар. Азыр бардык нерсени президент өзүм жооп берем, баарына мен турам, жоопкерчилик менде деп жоопкерчиликти албадыбы? Эми айтыңыздар. Президентке кайрылуу жазып, кол коюп жөнөттүк. Акимдин биринчи орун басарына бердик, ал кайрылууну кол коюп баарына бергенбиз. Түз эфирде бир кайрылууңуз. Садыр Нуркожоевичке кайрылат элек. Мына биз ушул айылдын жергиликтүү кеңештин депутатымын, төрагасымын. Ошол себептен биз бул кенди 2012-жылдан бери бийликтер ошол кен ачабыз дегендер менен тартышып келатабыз. Азыр айтып атат, эми кайрылууну азыр алдым деп. Буга чейин дагы канчалаган элдик жыйындар болгон, элдик жыйындардын протоколдору жазылган. Бир эле экземпляр эмес, көп экземпляр менен акимчиликке, МВДга, прокуратурага бар жок жагына кеткен да. Ошол элдик жыйындардын протокол негизинде деле бизге бир жооп келсе жакшы болмок. Ошол болбогондугу үчүн бүгүн дагы кече жаңыдан контейнерлерди алып келип түшүрүп баштагандыгы үчүн дагы элин антип кайрадан ишибизди таштап бул жерге чогулганга аргасы болуп отурабыз. Ушуну бир мыйзам чегинде жакшы чечип бериңиздерди. Эгерде ача турган болушса, күчкө салып ачаткан болсо кандай позицияга чыгасыздар? Зам аким келип отурат. Бул биринчи жолу келиш эмес. Канча жолу келди. Билдирүүнү азыр берип атат дегендей сөз айтып атат да. Буга чейин канча элдик жыйындан билдирүүлөр кеткен. Буга чейинки айыл өкмөттөр, буга чейинки губернаторлор келип сүйлөп көрүп кетишкен таныш болупчу. Анан кайрадан жыл сайын эле кайрадан ушул көйгөй. Жаңыдан келип, жаңыдан кайра биз элди тополоңго салып, ушинтип ора кылып атат да. Ушуну чечип берүүңүздөрдү жалпы мына Согондо айылынын эли бизге кошуп. Согондо айылында канча түтүн бар? Согондо айылынын 700. Согондо айылында 1200 канча 1100гө жетпеген кожолук бар Согондо айылынын өзүндө. Ошо оодон сырткары мына биздин жакынкы Алай, Гүлчө. Коңшу айылдар бар, Гүлчө, Көрөташтарына суу айрасы, суусу боюнда. Мына сетка ушунуку. Жок, сетка башка. Буга чейин ошол биздин жарандын Үшкө тийген. Үлүшчелер, Көптөндүргө алган, үлүшкө алган, бирок алардын убактысы бүттү деп туруп быйыл ошон үчүн кайрадан жаңыдан күч менен Контейнер ойбош үчүн бул нерсени атайын тостурганбыз. Контейнер алып кирип, казбасын жолду ушул жерде кайрылат элек биз ушу жогору жактагы биздин президентибизге. Андан башка губернатор же акимдар буну чечип берет деп биз уже үмүтүбүз түгөнүп баратат. Ошон үчүн президент өзү кайрылат элек мына ушундай сууга жакын бул суудан бир эле Алай эл эмес, Кара суу районуна чейин кеткен. Мына жаратылыш. Таштын башында үлүшчөр Мына природа. Анан бул көмүр чыга турган 119 гектар жердин ичинде Согондо айылынын тургундарынын көп бөлүгүнүн үлүшү бар. Мына түзөңчөдө үлүш жерлерибиз бар. Чоң орунду жерлер бар. Аларды баарын эске албай эле эми келип туруп ошол бир BKP компаниясы BKP деген компания. BKP. Булардын лицензия алган ушул Алай районунун бир Корул айылынан болот. Анан өнөктөштөр ошол дагы бир Кытай, андан Өзбекстандык дагы бир киши бар да биздин угушубуз. Эми документтерин алардыкын биз мында конкретный алып көрө албадык. Жана бар эле онда тарттырабыз азыр, а? Сайттан алынма деп. Эгер керек болсо силерге бергиле. Да бир кайрылып коебуз эми. Биз ушу президентибиз Садыр Нуркожоевич. Аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Мен ушу Согондо айылынын тургунумун. Аты жөнүм Курманбаев Муктарбек Назарбаевич. Мен президентибиз Садыр Нуркожоевичке жана ошондой эле Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылат элем. Ушул Садыр Нуркожоевич, сиз да комтор үчүн ушунча күрөшүп келгенсиз. Биз да ошо Тайгакты таш көмүр кени үчүн күрөшүп келатабыз. 2012-жылдан бери күрөшүп келатабыз. Эч мындай реакция болбоду. Биз жака эч кандай ушундай чечилүү болбоду. Биз буга чейин кайрылуулар жолдогонбуз. Тийиштүү органдарга бергенбиз.
Ак үйдүн 7-кабатына чыкпай келатат. Биз азыркы бийликтен үмүтүбүз чоң сиздерден. Ошол иштерди чечип берсеңиздер. Шайлоо боюнча айтып коюң. Шайлоо боюнча. Биз азыр жакында бир нерсени кошумчалай кетейин. Садыр Нуркожоевич, сизди биз ушул согондо айылы 98% шайлап бергенбиз. Президенттик шайлоодо. Президенттик шайлоодо. Кыштын чилдеге карабай суукта чуркап, мурунку бийликтен үмүтүбүз жок эле, сизден үмүтүбүз чоң деп шайлаганбыз. Нурлан. Ошондой эле жана Нурлан деген баланы чакырдык дагы сиздин өкүлүңүз Алай районунда ошо штабтын жетекчиси эле. Чакырып ого дагы кат жолдодук, катты бердик ол баланы. Сизден суранып кетет элек. Биз Алай району мал чарбачылык менен тиргилик кылабыз. Ошол үчүн ушул жерде ушундай жайыт жерлерибизде биз антип каздырып, жана ошондой эле бул жерди баягы мусорго айлантыргыбыз келбейт. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич, Камчек Кыдышаевич, ушуну тез арада чечип бериңиздерди, ушу Согондо айылынын атынан биз өтүнөбүз. Сизге ишенебиз. Кайрылабыз. Биз жакында Бишкек шаарына барабыз буюрса. Ошондо дагы сиздердин ушул аманатыңыздарды мойнубузга алалы, барып, ошол экология министрлик болбоду жакында. Динара Кутмановна деген бар. Азыр мына ошол. Ошол жерде отурат азыр. Ошо Кутманованын өзүнө барып туруп прямой эфирде биз ушул маселени коебуз. Кандай чечим болуп атканын, кандай реакция кылгандыгын сиздер ошол жактан көрүп аласыздар. Мына тартып кой, мына биздин азыр балдар ушул жерде алды. Биз бияка топтолдук. Кабинети жаңы болуп көчүп аткан болчу кече барганыбызда. Мындайда мына фамилия экен, мына ушул. Балдар куд ушул жерде. Динара Кутманова Шейна. Жарымыз оякта. Экология министри. Жарымыз биякта азыр мына. Мына көрүп алыңыз. Бишкек шаарында дагы эл аралык деңгээлдеги жибек жолу өтүп атат. Ушул жибек жолдун боюнда эми элестетип көрөлү. Биздин жогору жактагы чыккан көмүр кендерин ашуу барбайт. Эгер бул жерден көмүр чыкса, бул жерде жүздөгөн КАМАЗдар ушул жерде турса, ошолордун токтой турган деле жери жок. Мындай караганда, алардан чыккан түтүн деле бизди көмүр эмес, машинелердин, техникалардын түтүнү деле бизди уулап бүтөт да. Бул жагына дагы көңүл бөлүп, ошол экология министрине барсаңыздар, ушуларды жеткире барсаңыздар, анан бул дайыр биздин алгаткан сууну, анан биздин элдин айылдын жакындыгын, ушул кенчип аткан жерге, ушуларды айтып берсеңиздер. Biz ayıl жашаган жерге 1,5 километр турабыз да. Биздин эң кооптонгон жерибиз ошолда. Биздин бала айылга 1,5 километр эле. Бала ушул Муну сууга да жакын болот атпайбы? 150-200 метр бул. Монун астынан чоң жолдун астынан труба кетти деп атасыздар, Бул жактан түшкөн суу, булактын эмелери? Аркасында булак бар. Анан жаан жаган күндөрү, капкара ыш агат, ишемесеңер кел, жаан жаганда келсеңер болот. Ыш агат анал жерге чейин сел агат. Капкара болуп. Ишемесеңер аз барып эле тартсаңар болот. Аким шашып атты эле турат го буякта. Жана биз келгенде качып шашып аткан жолдош аким зам аким мырза. Бизди күтүп атышат. Сууну да тартып. Сууну көрсөтүп коелу. Мына бул жерде дарыя бар экен. Мына чоң дарыя. Бул жакта мал жайыт экен. Эми мыношунан мына көпүрө бул жак мына коктудан казат экен да. Ушул коктудан көмүр кен ачып атышыптыр. Сууга мондай жакын. Астынан турба өтөт экен. Бул жакта ошо айыл тургундары топтолуп наразычылык болду. Бул жака контейнерди коюп алыптыр мына. 2 контейнер экен. Азыр аким, зам акимден сурап коелу. Бул эл каршы болуп, наразы болуп атса, неге сиздер контейнерди койдурганга уруксат бердиңиздер? Маалымат алдык. Сиз эл мүнөтүнөн 3-тизмеде кетип атсыңыз. Бул
Депутат болсок, маселени катуу коебуз силерге анда. Андай болуп аткан болсо. Бул жака депутатсыз эле азыр. Сиз менен дагы ошондо кат аркылуу сүйлөшө турган күн келет. Баары бул жакка тарта бериңиз да. Жок, неге коюп койдуңуздар бу жака? Эл каршы болуп атса контейнерге эмнеге коюп койдуңуздар? Сен биринчи барып шайлан анан сүйлөшөбүз да эми. Жок, сиз кандай билбейсиз муну? Контейнерди билбедиңизби? Контейнер кандай уруксат? Эл уруксат бербей атса коюп койдуңар. Айыл өкмөттөн чалгындоого уруксат алган да. Эл каршы болуп атпайбы? Кеңешке кетип атасыз. Мамлекеттүүлүк керекпи? Мамлекеттин бул жердеги өкүлү айыл өкмөт. Кандай суроолорду берип атат? Мамлекеттүүлүк бул эл менен мамлекеттүүлүк да. Элдин маселесин биринчи орунга койгондо мамлекет болот. Азыр силер айтып аткан бул көпөстөрдүн кызыкчылыгы, бул мамлекет деп эсептелбейт көпөстөрдүн кызыкчылыгы. Жогорку кеңешке депутат болгондо көз карашыңыз өзгөрөт. 180%. Жок, өзгөрбөйт биздики. Биздики өзгөрбөйт. Болду, сүйлөштүк, барып тарта бериңиз. Жок, ал неге сиз билбейсизби ошо койдуруп койгондугун жөнүндө? Айыл өкмөт турат сурай бериңиз. Неге койдурганын кандай? Сиз билбейсизби? Мен уруксат берүүчү орган эмес. Жок, зам аким катары бул жакта кыймылды билесизби? Болду. Экөөбүздүн айкыңыз тең эле экен, барып тарта бер. Айыл өкмөт мырза, сиз жанагы эл мененмин деп атпадыңыз беле? Эмнеге койдуруп койдуңуз бу жака, эл каршы болсо? Сиздин макулдугуңуз жок эле коюп койдубу? Сиз кандай чара көрдүңүз? Макул болбосоңуз? Биз ол жака атайын органдар бар, ошону терсете турган. Ошол органдарга кайрылганбыз. Кимдер мисалы? Биз алай райондук жана тергөө органдары, ички иштер кызматы. Ички иштер кызматтары. Ого биз кайрылган участковый жерде турат. Кана участковый? Бу жактабы? Участковый. Жолдош участковый. Уруксат бизге? Бу жака келип аламбы? Мындай жолдон. Мындайраак туруп албайсызбы? Şu жерде участковыйсызбы? Аты жөнүңүз кандай? Элмирбек мырза. Айыл өкмөт сиздерге кайрылдыбы мына контейнерди коюп алгандыгы жөнүндө? Жок, сиз эми билесиз да бул жакта кыймылга кандай эмне кылдыңыздар буга чара? Мыйзам чегинде эмне кылышыңыздар керек? Мен сизге азыр жооп бере албайм. Мен өзүмдүн жетекчилерим бар. Ошолордон баары уруксат алсаңыздар, анан мен силерге жооп берем. Жок, бул жакта эл айтып атпайбы, эмнеге коюп койдуңар деп? Таныбайм да. Бул эл койгондо эл өздөрү. Сиздин таанышыңыз мага кызыкчылыгы жок. Сиз жооп берип коюңуз. Мен жетекчиликтерим бар. Ошол жактан баары уруксат алыңыздар, анан мен силерге жооп берем. Жок, муну эмнеге коюп койду? Жөнөкөй эле суроо. Эмнеге коюп койду? Келип коюшту. Лицензия алышпыр алар. Күнү коюп кетчү. Айыл өкмөттүн сураңыздар. Айыл өкмөт арыз жазыптыр силерге. Эмне кылдыңар? Арызы эмне болду? Укуктук баа бергиле деп. Бул жерде Улан Апиев деген бала өзү биринчи арызды ошол жазган. Onu menin yerime koyup koyup da. Ulan Apiev, bu Ulan Apiev'tin jeri mi bu jer? Arendaga algan. Bu jeri görmez. Жолдан чыгып алыңыздар акалар. Şu катарына коюп бекте улан жанынан келип алыңыздар. Бул жер сиздин жериңиз, А сиздин жерге келип коюп койгон. Анан эмне кылдыңыз сиз? Кандай деп чара көрдүңүз? Аха. Аха. Ким муну участковыйлар мı? Mo kişinin arızını ne kıldınızlar sizler? Anan ne oldu? Өзүң барган тергөөчүлөр бар. Мен участковыйм. Бул жерде элдердин коопсуздугун карайм. Sizge жазып тургу бияк. Мен барып дежуркага бергенмин арызды. Канча болду бергениңизге? Мурунку келишкенде берген 1 ай болду. 1 aydan beri чечим жокпу? Багам чечимди тергөөчү чыгарат. Чечимди мен чыгарбайм. Ошо качан чыгарасыңар? Эмем жок. Полномочиям жок чечим чыгарганга. Ал сиздин жерге койсо сиз алдырып таштабайсызбы буну? Мен алдырып берсем өкмөт жер сага карабайт деп мага искусство. Мени чечиминде мени көккө чыгарып. Siz bu yaktın жерде отпадыңыз беле азыр? Эки адамга берилген жер. Бирөө 2014-жылы, 2021-жылы жерлердин договорду. Жер аукционда турат. Я жолдан чыгарып чечим азыр соттун чечими Не дегеним өкмөткө карап. Bu yaktın жер эмесби ошондо? Азыр бул жакта эмес болуп калды да. Эмес. Siz başı başkaça. Öğretilip takılar. Ol ошол эле.
Мөөнөтү бүт андагы эмес. Жок, ал постоянно ал налог төлөп жүргөн налог төлөп бул мурдатан бери силер милдеттүү түрдө аны кайра продление кылып беришиңер керек да. Закон боюнча, билесизби? Эгерде өзүнүн максатында пайдаланылган болсо, максатында пайдаланылган бул жер неге деп берилген жана мал неме боюнча, курулуш боюнча, малды өнүктүрүү боюнча, элге кызмат көрсөтүү боюнча онда эч бир Мал жүрбөй, өлүк өтпөй малдар. Жок, мал багат турбайбы бияка? Бул жерге атай кашар салганга немеге деп ошондой багытта берилген. Рұқсат бермей жатыр. Қалка жайы күзі Сиздер эптеп эле могу эл тараптамын дегениңиз кандай? Сиз азыр анда сиз кандай кыласыз эми? Могу жактын жерин өзүнө бересиздерби? Налог төлөп жүрүп, постоянно бул налог төлөөчү да. Сиздин өз укугуңуз бар да турабы? Мыйзамда. Ооба. Менин да бул жактан укугум бар. Менин да укугум бар. Эгерде биздин депутаттар ошол кандай кылып токтомдо чечимди кабыл алып берсе, мен ошону аткарып берем. Ошол жана бизде мисалы бюджетте 18 миллион акча болсо, ошону депутаттарыбыз бөлүп берет. Төрага. Ошол жерден депутаттар бар. Мына ал жака деп ошону аткарып берем. Эгерде депутаттар өздөрү талкууга салсын. Сен азыр не себептен бир соттун чечими болбосо, же депутаттын чечими болбосо, жер сага өтүп атат? Мамыл немеге? Эмне негизинде өткөзүп алдыңыз? Бир кагазың болуш керек да. Мөөнөтү бүткөн. Мөөнөт налог төлөөчү катары сиздер эгер сотко берсе сизди утат булар. Налог төлөөчү катары силер продление кылып беришиңер керек милдеттүү түрдө. Сот бизге айтат. Айыл өкмөттүн аймагына өттү жер, ол жактын договору бүттү деп атат. Силер мындай сотко ишенесиңерби? Ал атай мыйзам. Качан чыккан соттун чечими ал? Мына кече ошо соттук эмес. Ровду ал жерде эч нерсе кыла албайт. Ровдун чечими эч нерсеге жарабайт ал. Siz 21 төлөдүңүзбү? Ооба. 21ге. Налог төлөңүз. Күндөрү ошо 21-жыл апрель айына чейин деп белгилеген. Анда сизчи, анда сиздер жарандардын, өзүңүздөрдүн, тургундардын укугун бузуп атыпсыз. Анда сиз муну тезинен алдырып участогунан алып коюңуздар анда. Айыл өкмөт катары. Бирөөдүн жерин Дагайылганбыз алгыла деп. Сиз азыр актанып сулушун чыгып сүйлөп атасыз биринчиден. Эгерде ана бул бирөөнүн өзүнүн жанагыл өзүнүн жеке менчигин өзүнүн жана лицензиянын эсебинен коюп аткан контейнерди мен алган болсом, ол бирөөнүн сиз мага мыйзамда эртең суракка болсо сиз мага бир күн сурак бербейсиз. Эртең мен өлүп калсам, Алла Тааланын алдында көрдө бир күн жатпайсыз. Ушундай. Жок, сиз дават кылбай, не кыласыз? Дават кылбай эле мындай кылыңыз, айтып бериңиз. Сиз мына жакты суроо бердиңиз, мен ошол өзүңүздүн сурооңузга жооп бердим. Сиз мен дават кылып айтамбы? Жөнөкөй айтам, ой мен сен азыр өкмөт башчысы, сен закон сүйлө да. Сиз мына жерде түздөн түз эле законда айттым, ошо законда мыйзамда мен ала албайм. Жанагы даватыңы мачитке барып айт. Мен ала албайм ону. Мыйзамда мага жооп берилбейт. Мени чыгарып атасың жөндөн жерде. Сизди мага айтты, жок, ол жерде айыл өкмөткө өттү де да болду. Ондо өкмөткө өтсө болду. Ошону элге жарыялап атат да, сен кагазың жок деп жарыялап атасың. Топтолуп турган элдин эң көйгөйлүү талабы 4 контейнерди алып кетиш керек болду. Максат ошол. Жылдырып таштаңыздар. Жылдырып. Айыл өкмөт мырза, сиз мону эл наразы болуп аткан учурда сиздер койгонго милдеттүү эмессиңер. Азыр мо элди кайра агрессияга чакырып атасыңар да? Азыр бүгүнкү билдирүүлөр берилди. Качан алынат муну? Качан алып коесуңар? Бүгүн алмайсаңар бердик биз. Билдирүүлөрдү Замакимге бердик. Ошо Замакимдер буякта жүрөт го, кетпейли бул. Калпаган кыйшык кийип эле. Бул 1 ай болду. Контейнердин келип түшкөндө 1 ай болду. 1 ай келип элдер ушеге да ушундай чогулганыбызда 10 күн деген, 3 күн деген, эл 3 күн болгондо 10 күндө чечилет деген. А 1 айдан ашты мына. 2 контейнер бар эле, дагы 2 айып келип түшүрүп койду. Бул элди шылдыңлаган болуп атат да. Тоготпогону. Эми азыр бирөөнүн жерин алып эле, бирөөгө берип коюп, айыл өкмөттүн эсебинде экен. Айыл өкмөттүн өзүн алып чыкса, өзү алып чыкпай жатат. Жок, бул 21-жылга налог төлөптүр бул жаран. Мунун жери экен. Анан силер мындай мыйзамдуулукту кайра элге орнотуп бергендин ордуна басып алыпсыңар да өзүңөр эле. Эми кандай деп айтсаңыз да айта бериңиз. Жок, ал койгула кандай эмес. Ака, мыйзамдуу түрдө токтомдун негизинде төлөйбүз. Жок, налог төлөөчү катары бунан эгер продление кылып беришиңер керек силер. Муну кимге, Кытайларга алып берип атасыңар ошондо? Кимдики бул жер азыр анда мейли. Мейли, бул кишинен алып алыпсыңар силер. Кимдики бул жер? Бул жер айыл өкмөттүн. Айыл өкмөт. Кимге бердиңер? Бирок лицензия сатылган да. Неге турат эч кимге бербесеңер? Силер бирөөгө бербесеңер, ал бирөө алып келип коюп коюптур да. Мыйзамда корулган, ошол мыйзамда жана лицензия төлөгөн үчүн ошол өзү бизден уруксат жок алып келип койгон. Анда неге алдырбай турасыңар силер аны?
Men qanday qaysi mizam negizinde aldıram? Sizdin jer bolot atpayбы bu? Siz qanchalik qiyqirың baqırың бар өзүңүздүн мыйзам чегиңизде укугуңуз. Жоқ, sizdin jer bolot atpayбы? Siz ешкимге бербесеңиз да, берген жоксузбу? Ешкимге бербедиңиз бар эндагы? Берген эмесмин. Анда эмне турат сиздин жерде бул? Айыл өкмөттүн жеринде лицензия төлөнгөн. Кандай түшүнбөйсүз, кыргыз тилинде айтып эмесеге. Лицензия. Жоқ, сиз түшүнүп атасызбы? Ешкимге бербептирсиз бул жерде. Берген эмесмин. А эмне турат бирөөнүк анда? Лицензия төлөнгөн. 2016 жылдан бери төлөнүп келатат лицензия узартып. Демек берилген анда. Лицензия алдыңкы айыл өкмөттөрдөн берилген лицензия. Элдин макулдугу аксакалдардан берилген, ошон лицензия алынган. Кимге? Кытайга. Beekeeping компаниясына. Так, демек силер анда Кытайга берипсиңер да азыр? Мен берген эмесмин. Алдыңкы айыл өкмөттөр берген. Булар мындай болот азырчы. Кыскасы бул налог төлөп жүргөнбү? Олар налог төлөп турчу. 119 гектар жерге 23 миң сом төлөптүр. Налог. Быйыл төлөптүр. 16 бeri төлөп. Эмнеге? 16дан болсо. Буларга жери неге жылбайт онда? Суроо күптүк булат. Олардың лицензиясы жылып кете берет, барған сайын. Неге алардын лицензиясы булган канка? Узарбай калат. Жогорку кеңеш эмне үчүн onu узартышат? А сен өкмөт болгондо сен билишиң керек да. Оны билишиң керек. Бесик айтып түшүндүрүп айтып кетти. Өзү ал сен агоротуңа барып алып туруп биз бирдеме койсок барып калап чыгасыңдар турбу? Мына бизге караштуу жер сен өкмөт. Сен өзүң алып чыгып туруп койушуң керек. Негизи. Ака мен алдыңкылар Бұл ошол Ондо жок эле. Алдыңкыларыңды контейнерди сразу алдырып кеткен. 1 сааттын ичинде алдырып койгон. Ошону айтып атпайсызбы? Эчкимге бербептирсиздер могу жерде. Максат шуну алыш керек болот эми. Эчкимге бербепсиздер. берилген эмес. Берилбесе макул. Жерге Анда ошо жака алып барып койбойбу өзү жака? ушул жер кошо бар да ошон. Берилген эмес деп атпайсызбы азыр? Карама каршы сүйлөп атпайсызбы? Мен мындай Сиз берилген эмес деп атасыз эчкимге. Түшүндүңбү? жер айыл өкмөттүн балансында. Берилген эмес. Эчкимге да. Айыл өкмөттүн менчиги. Айыл өкмөттүн менчиги. Болду. Бирок 119 гектар чалгындоого киргенде ошондо бул жер дагы кошулган. Менден алдыңкы айыл өкмөттөрдүн эсебинен бул жерге лицензия. Ошондо берилген. Ондо мен неге налог төлөп жүрдүм онда? Неге? Ошол жерде Өзүңүз неге бул бердиңиз? Неге өкмөт эки жерден налог алды? Малларды жүргөн сол жерде. А бул 16-жылдан бери төлөп келет деп атасыз. 2021 деп бүтүп атса, ого чейин бул төлөп атпайбы? Ака не? Ого чейин бул болуп атса, 16да башталса. Бул балага либо сүрө берсең, либо жерден чыгыр. Жок, өзүн өзү каршы сүйлөп атпайбы азыр? Жок, Бакшака. Тотасаң, Бакшака менен лицензия эки жерден налог алгансыңар. Саватсыз өкмөттөр Апрелден кийин узарган мондо. Кадрлар керек. Апрель мынакы срок бүткөндөн кийин. Максат. Ол узатканда кош болгон да. Биздин айыл өкмөт башы айтып атат. Жок, эки Биз алсак, биз алмайт. 130 гектар. Мен вообще аралашпайм. Көрөдө. Азыр ошо. Эми мына аралашпайлы ток этерин айтыңыз. Муну эмне кыласыз? Эмне кыласыз? Муну мыйзам чегинде мыйзам чегинде Мыйзамдуу кирдиби сизге? жок, мыйзамсыз эле кирген. Мыйзамсыз кирген. Сиз эмне кыласыз? Менен уруксат сураган эмес. Булар өздөрүнүн укугун коргоп атышат. Олар дагы мыйзам чегинде өздөрүнүн укугун талап кылат. Биз дагы өзүбүздүн укугун Бирок талап жер кылып. сиздики сиз талап Бул кылышыңыз керек билдирүүнү да. бердик. Мыйзамсызбы бул? Мыйзамсызбы? Менен уруксат сураган эмес. Мен ого Мыйзамсыз. Бул таза эле мыйзамсыз болуп атпайбы? Мыйзамсызбы ошондо? Апрелге чейин мына кишиге мыйзамдуу болгон туурабы? Мына кишиге апрелге чейин. Апрелден кийин бул кишиники мыйзамсыз. Мыйзамсызбы муну азыркы? 119 гектар жерди Мейли. Муну мыйзамсызбы, мыйзамсыз эмеспи? олар мыйзамдуу ошолорду мыйзамдуу ошон үчүн алып кирди. Алар мыйзамдуу деп атат. Мыйзамдуу деп атат. Сиз мыйзамсыз деп атасыз. Мен чын жаман мындайт. Мында акылым көтөрө албай атат да могу сиздин 119 гектар сүйлөгөнүңүз. жер. Ошонун ичине бул жер дагы кирет. Ошону жана качан чалгандандан кийин өзүнө керектүүсүн гана алып калат, башка жерди полный кайта айыл өкмөтүнүн эсебине өткөзүп берет. Мурдагы алдыңкы айыл өкмөттөрүнүн мен бул жерде уруксатты мен берген деле эмесмин. Анда мен сизге айтайынбы? Бир нерсе болсо, мына эл сиз менен туруп берет. Азыр элди кызылдатпай, элди тынчукташ үчүн экология өзүнүн чечимин бергенге чейин чечкиндүү эле мындай эле жоопкерчиликти алып камалсаңыз элиңиз үчүн камаласыз. Мыйзамсыз. Тетигине алыңыз дагы моюнка чыгарып таштаңыздар. Ошону чыгарып таштаңыз. Жерим үчүн да. Азыр эгер сиз мыйзамсыз деп мына мен сиздин сөзүңүзгө таянып туруп, мен деле чыгарып таштайм азыр. Сиз мыйзамсыз деп официально айтып атасыз. Мыйзамсыз экен.
Мен сіздің сөзіңізге таянам дағы. Бұл айыл өкмөттүн жериндеги жер. Жоқ, менен сураган эмес. Мен макулдук берген эмес. Балекет болбой, мыйзамсыз да бар бер. Чыгарсаңыз чыгар, өзүңүз жооп бериңиз. Мыйзамсыз, бирок сиздин айыл өкмөткө каршы жер болуп атпайбы? Мен буга ойлоно турган жерим. Мен өзүм мыйзам чегинен. Жок, сиз азыр чыгарып таштаңыз муну. Мен чыгарып таштабайм. Мен өзүмдүн мыйзам, Өзүңүздүн мыйзамыңыз бар. өзүмдүн чегарам бар, ошодон өтө албайм. Ошо чегараңызды бузуп, уруксат албай коюп коюптур бул. Мен сизге окшоп мындай жардам секирсеңиз мен секирбеймин. Кечирип коесуз, майлы? Сиз эми өзүңүз адамсыз. Мен өзүм адаммын. Макул байке, макул. Макул. Сен жана айтып атасың. Дагы улантыр. Азыр эми муну эл жолдош айыл өкмөт. Муну эл эми тынч барып уктасын да, мындай жүрөгү тынчсын. А жакшынакай алып чыгып, жакшынакай келиңиз там о жака чыгарып коюңуз жолго эле. Эч нерсе болбойт. Кытайлар өлбөйтмү о жерде? Алланын алдында жооп бере турган сизсиз. Мына жерде Kokуy. элдер күтүп, жанагы элдер макулдугун берип, мунаны берип, замакыңар ушуну ол жактан Макул болду эл азыр мага. Президентибиз карап келет деп макул болуп, өздөрү кол коюп окуп, мен окуп бердим. Окуп бергенде элдер макул болуп, мына жөнөткөн жерден келип сиз Шерпай жеңишбек өштү тартып атасыздар, ооба. Биз контейнер чыгарат элек баары. Эл кетпей жатабыз деп атпайбы бuyakta. Мен элге бизеке дебейм, жатпагыла деле дебейм. Баары бирби сизге? Баары бирби? Жана эми өздөрүнүн укугу кетпемесе ана мен кеткиле деп айтсам кетпесин. Сиз алып барып жаткызганга чейин милдеттүүсүз да, айыл өкмөтүсүз да сиз. Тынч укташ керек да булар. Басылганда бас тынч уктайлы бар да. Муну чыгарып койбойсузбу? Чыгарып койбойсузбу? Неге чыгарам? Мыйзамсыз экен го. Мен укугум жок. Чыгарам мен. Кечирип коесуң. Укугум жок? Жок, мыйзамсыз коюлуп атпайбы бул? Менен уруксат сураган эмес, бирок олар өздөрүнүн мыйзамында койгонго укугу бар экен. Без комментарий, короче, рахмат сизге. Аким чечип бере алабы эми? Шашып аткан жолдош аким. Негизин билбей атат азыр, ойлонуп. Аштырып берсек жакшы болот эле. Контейнерди көрө алчы жүрүңүздөр. Не контейнер экен ал? Баскыла контейнерге эле барабыз. Ал ачык бийчи? Жок. Ачык. Жабылып эле бирок көрөбүз да жанынан, Достор, биз азыр Согондо айылындабыз. Алай району, Гүлчү айылынын жанында. 1000ден ашык кожолук бар экен. Азыр айыл өкмөт дагы тастыктап атат. Мыйзамсыз булар ишмердүүлүгүн баштагандыгы жөнүндөчү. Көмүр кен ачуу үчүн ушул аймакты, ушул коктун ичин казганга аракет кылып атыштырлар. Ушул контейнерлерди алып келип коюптурлар бул жерге. койгон. Канча күн болду буга койгонуна? Контейнерди койгондо 1 айдан ашып калды. Бул атайында жашайткан окшойт, жашаган ыңгайлуу, Көмүрдү ачып башташка аракет кылганда жашайт менен. Полный условиясы менен барынан иштеринде. Даяр барды. Атайын ошибка болуп жылууланган контейнер экен, даяры үй сыяктуу. Бул жер бирок айыл өкмөттүн жери экен. Ага чейин бул жерди башка айыл тургуну иштетип келиптир. Бул жак элдердин жайыттары, буяктары. Полный жайыт, барды элдин жайыты. Арат малдар үзүлөт, шуларда малдар оттойт. Мына үстү полный үрүш, түптү жер. Алар аркасы жүрүш да. Мына аркалар. Нар жагында үрүш. Сиз кайерде, бул жерде не кылчу элеңиз? Бул жер сизге таандык болгон экен да. Сайып таркаганда кашыга тийип, үрүш катары тийген биздин топко бөлүнгөн го. Илгери сайып таркаганда. Ошол негизинде токтомчукка бир жамаатка тийген жер. Жайлоого чейин ушул жерде отурушат. Калдырып атат. 119 гектардан. Ол 119 гектар кашантысынан кийин болуш керек да. Контейнерин ошо коюп алыш керек эле. Анан келип алды, мени кайтара. Жериңиз тартып алды. Күчкө салып эле. Бирок сиз сотко кайрылып койсоңуз, толук түрдө утат, анткени буга чейин налог төлөөчү катары сизге милдеттүү түрдө кайра продление кылып бериши керек эле да. Айыл өкмөт. Алар бул жерди алыш керек да, ошон үчүн көмүр ачып үчүн бул жерди алган да.
Негизи бул жакта басып бериш керек да мени. атайын чоңдордун бир эмеси кызыктарлыгында байкалып атат. 16-жылдан бeri бияктан да жерген алып, аяктан да алып жүрүшкөн. Жергиликтүү өзүнүн бийликтерге жетпейди. Садыр Нуркожоев сизден суранан элек ушуну вакытынан чечпесеңиз, Обамадан суранан элек биз алай эли сизди шайлоодо 98% менен колдоп бергенбиз. Именно Нурлан Патсыбек дагы деле колдоп келебиз. Азыр деле колуңузга кол, путуңузга пут болуп берет сиз үчүн. Ошол анда согунду айылынан ысык салам анда президентке. Өкмөткө, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мырзага, Биздин көйгөй чечип берсин ошо. экология министри Динара Кутмановнага. Бул 8 жыл болгон, а? 2012 жылдан бери келе атат. Биздин ушул үнүбүз губернатордон ары ашпай атат. Губернатор келип туруп чечпей кетип калып атат. Бул деген значит биздин үнүбүз ош губернатордон, ош облус губернатору. Диядин Жамалов ошодон ары кетпей атат да, чындап айтканда. Болбосо ак үйдөн 1,5 келиш керек эле да. Чоң рахмат анда сиздерге. Кудай буйруса бул үнүңүздөрдү жеткизүүгө аракет кылабыз. Дагы министрлердин жоопторун түз эфирде барып угабыз буйруса. Дәвр кайрылып кетет. Эгерде биздин ушул көйгөйүбүздөр мына 2012 жылдан бери чечилбей калат. Эгер будан ары да ушундай чечилбей калса, биз ар кандай кадамдарга барабыз. Эл ушокшоо нерседен чарчады, чындап. Урматтуу президент ушундай кадр маселесин да көтөрсөңүз, ошого билимсиздер келип алып каша кылып атат. Сизден сураныч. Билимдүүлөр да жергиликтүү бийликтеги кадр маселеси, а? начар болуп атат. Аны коомчулук бүткөрдү. Эгер убактыңыз болсо, Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, эгерде убактыңыз болуп калса, биз жакка келип кетсеңиз жакшы болот эле. Келип, ушул ордуна чечпесеңиз, себеп айтарым, сиз дагы култөр үчүн күрөшүп ар кандай нерселерге бардыңыз. Биз дагы ушул жер үчүн ошо ар кандай нерсеге биз дагы барууга даярбыз. Болду. Кудай кааласа, Алай элинин атынан